Жалал-Абад областына караштуу Аксы районунун номер 42 Токтогул Сатылганов атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин математика мугалими Надырбекова Гулипа Эркинбековна. Гулипа Эркинбековна өзүнүн кесибин сүйгөн, барктаган, билимдүү мугалим, окуучулардын сүйүктүү эжекеси. Ар дайым сабактарына изденүү менен даярданып, замандын талабына ылайык жаңы технологияларды, усулдарды пайдаланып, окуучуларга кызыктуу, жеткиликтүү сабак өтүп келет. Эмгек жолунда өзүнүн эмгекчил, мыкты педагог экендигин кесиптештерине көрсөтө алды. Бүгүнкү сабактын жүрүшү: уюштуруудан, топторго бөлүүдөн, алтын эреже түзүүдөн, жагымдуу маанай жаратуудан, үй тапшырмасын суроодон, жаңы темага өбөлгө түзүүдөн, жаңы теманы түшүндүрүүдөн, сабакты бышыктоодон, эс алуу көнүгүүсүнөн, үйгө тапшырма берүүдөн, сабакты жыйынтыктоо менен аяктайт. Саламатсыңарбы балдар? Отурабыз, азаматтар. Анда эмесен балдар, бул жерге эки катар болуп тизилип туруп алабыз. Келгиле. Катар тизилебиз. Сразу туруп калып, ошол жерден жылбай. Эки катарга. Анда мына жерден тегерекчелерди карайбыз дагы, өзүңөргө жаккан тегерекчени тандап алабыз. Келгиле. Экиден келип тандагыла. Келе ғой, арқасынан тез-тез. Экиден. Демек, өзүңөргө жаккан тегерекчени тандап алдыңар, балдар. Эми жашыл тегеректи тандаган окуучулар сырткы айланага отурабыз, ал эми кызыл тегеректи тандаган окуучулар ички айланага отурабыз. Тез-тез. Буттарыбызды түздөп, жакшынакай болуп отуруп калабыз. Мына балдар азыр өзүңөр тандаган тегерекчелер менен ички айлана жана сырткы айлана болуп эки топко бөлүнүп алдык. Биз бири-бирибизди карап, сабакты баштаардан мурда жагымдуу маанай түзүп, бири-бирибизди карап жылмайып алабыз. Тишиңерди көрсөтүп. Биз былтырдан бери кандай оору менен күрөшүп келе жатабыз? Айта койчу. Биз былтырдан бери COVID-19 илдети менен күрөшүп келе жатабыз. Азаматсың Айдана, анда биз былтырдан бери мына ушундай оору менен күрөшүп келе жатабыз. Ден соолугубузду кадырын билдик балдар. Анда биз ушул ден соолугубузду чыңдаш үчүн эң биринчи эмне кылышыбыз керек экен? Күнүндүк турмушубузда колдонуучу ушул антисептик каражаттарды колдонуп келгиле колдорубузду тазалап жууп алабыз дагы. Бет каптарыбызды тагып, сабакка даяр болуп отурабыз. Балдар, сабакты баштаардан мурда биз алтын эреже түзүп алабыз. Бул алтын эрежени ушул белгинин негизинде эреже келтирип чыгарып алабыз, балдар. Демек, ушул белги боюнча биз кандай эреже келтирип чыгарып алсак болот экен? Кана? Сабакты сактоо. Экинчи белгини көрүп турабыз, балдар. Биз кандай эреже келтирип чыгарып алабыз? Кана? Асема. Сабакка активдүү катышуу. Бул жерден Айсулуу, убакытты туура пайдалануу. Андан кийинки балдар, бул сүрөттөн дагы кандай эреже келтирип чыгарып алсак болот? Раяна. Эжекенин сөзүн кол коюп угуу. Ана балдар, ушул белги боюнча дагы эреже келтирип чыгарып алабыз. Кана? Аскат. Сабакта тынчтай туруу. Биз мына алтын эрежени түзүп алдык. Эң биринчи эмне кылышыбыз керек экен? Тазалыкты сакташыбыз керек экен. Активдүү катышышыбыз керек экен. Мугалимдин сөзүн угушубуз керек экен жана тынч олтуруп, убакытты туура пайдаланышыбыз керек экен, балдар. Эгерде ушул эрежелерди буза турган болсоңор, ар бириңер эмне кыласыңар? Тазалыкты сактабасыңар. Тазалык жөнүндө декламация айтып бересиңер. Андан кийин активдүү катышпасаңар эгер сабакта формуланы сурайм мен силерден, мугалимдин сөзүн укпасаңар ырдап бересиңер, жана
тынч отура албасаңар, бийлеп бересиңер, убакытты туура пайдаланбасаңар, макал айтып бересиңер. Балдар, алтын эрежени кабыл алып алдык дагы, эми ушул эрежени эмне кылышыбыз керек экен? Сабакта сактап, көңүл коюп отурушубуз керек экен, балдар. Биз ичибизден азыр бир орунду сан ойлонобуз. Каалагандай 1ден 9га чейинки санды ойлонобуз. Ойлондукпу? Эми ошол санга андан кийинки санды кошобуз. Мисал үчүн 5 деген санды ойлосок, андан кийинки сан кайсы сан? 6 деген санды кошобуз. Эми ар кимибиз ар түрдүү коштук. Эми келип чыккан санга 9ту кошобуз. Коштукпу? Келгиле, ошол сан келип чыккан санды дагы 2ге бөлөбүз. Бөлдүк, Эми ушул келип чыккан сандан эң баштапкы биринчи ойлогон санды кемитебиз. Кана канча чыкты? Жыйынтыгында? Азаматсыңар. Анда ушул 5 деген маанай менен бүгүнкү сабагыбызды баштап алабыз, балдар. Анда балдар үй тапшырмасын текшерип алабыз. Кана Озеки бул жерде силерде канчанчы номер берилди өткөн сабакта, балдар? 7-чи номер берилген. Мына ушул боз үйдө үй тапшырманын жооптору катылган, балдар. Бул жерде номер 7-чи маселенин жообу берилген. Аасында бул жерде 2 миллион чыгыш керек экен, балдар. Кимдики ошондой чыкты 2 миллион. Кана балдар айтабыз, айтчы. 2 миллион. Калгандарыбыздыкы канча чыкты, балдар? 2 миллион. Азаматсыңар жообу туура 2 миллион чыгыш керек. Анда мурдагы билимдерди кайталоо жаңы билимдерге жол ачат дегендей, балдар, өтүлгөн теманы кайталап алабыз, балдар. Биз өткөн сабакта силер ондук бөлчөктөрдү кошуп, кемитип, көбөйтүүнү билебиз. Өтүлгөн теманы кайталоо үчүн ушул эсептерди чын жырча түрүндө эсептейбиз. Кана топтордо иштейбиз. Сырткы айланадагылар жупта иштейбиз, ички айланадагылар топто иштеп бир. Кана балдар, ички айланадагылардын жообу канча чыкты? 114. Азаматсыңар, балдар. Сырткы айланадагылардыкы канча чыкты? 114. Эми балдар, бул жактан текшерип алабыз. Туура иштедиңерби же туура эмес иштедиңерби? Аныктап алабыз, балдар. Туура экени. Азаматсыңар. Анда мен силерге сабактын жүрүшүндө упайды биз сабактын жүрүшүндө топтоп жыйынтыкка келебиз, балдар. Эми балдар ушул сүрөттөн эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар? Азаматсыңар, балдар. Кандай формада экен булар? Айлана формасында. Ал эми бул стол тегерек эмне экен? Формада экен. Тегерек деген эмне? Айлана деген эмне деген суроо туулдубу, балдар? Анда ошол суроого жооп бериш үчүн биз жогорудагы видео тасмага көңүл бурабыз, балдар. Жана айлана. Илимбек эчкини көк чөпкө аркандап койду. Эчки күн бою аркан жеткен жерлерин оттоп бүттү. Ал жер тегерек формага ээ болуп калды. Ал эми эчки тегеренген жол тегеректин чийиги айлана деп аталат. Аркан байланган казык тегеректин борбору болуп эсептелинет. Ошол эле чекит айлананын да борбору. Эчки байланган аркан айлананын радиусуна туура келет. Айлананын радиусу тегеректин да радиусу. Тегерек жалпак фигура. Баракка айлана сызып, аны бойлото тыкаан кесип алсаңар, колуңарда тегерек пайда болот. Тегерек менен айлана ийгиздин эле өзү. Айлана чийсе тегерек пайда болот, тегерек кессе кайчынын изи айлананы элестетет. Борборун айлананын чекити менен туташтыруучу кесиндилер бул айлана менен тегеректин радиустары. Айлананын борбору аркылуу өтүп, учтары айланада жаткан кесинди диаметр деп аталат. 2 радиус 1 диаметрди түзөт. Айлананы кантип чийебиз? Аны чийүү үчүн циркуль деп аталган атайын курал колдонулат. Анын 2 учу бар. Учтуу учу барактын каалаган жерине жылбагандай турганга ылайыкталган. Грифели бар экинчи учу айлананы чийүүгө ылайыкталган. Циркулдун ийнеси туруучу чекит айлана менен тегеректин борбору деп аталат. Мисалы,
радиусу 3 сантиметр болгон айлананы чийип көрөлүчү. Ал үчүн циркулдун ийнесин сызгычтын нөл чекитинин тушуна коюп, экинчи учу менен 3 сантиметр узундукту ченеп алабыз да, ийнесин жылдырбастан айлананы чийебиз. Мына балдар, айлана жана тегеректи эсибизге түшүрүп алдык. Силер башталгыч класста да өткөнсүңөр. Анда бүгүнкү өтүлө турган темабыз балдар, айлананын узундугу, тегеректин аянты. О бул жерде балдар айлананын борбору, ал эми ОА, ОС, ОД айлананын радиустары болуп эсептелинет. Жана тегерек дагы ушундай касиетке ээ демек. Бул тегеректин дагы борбору, ОС, ОД, ОАлар тегеректин радиусу. Ал эми СД айлананын диаметри, тегерек дагы СД деген диаметрге ээ болот балдар. Балдар, демек бул азыр сүрөттө көрүп тургандай, эмнекен бул? Тегерек формадагы диск жана тегерек формадагы нан. Ал эми челектин түбү бул тегерек форма болуп, булар тегерекке мисал болуп эсептелинет экен. Ал эми бул эмненин сүрөтү экен? О бурч болуп эсептелинет. Жана сууга тамган тамчы кандай формада экен? Айлана формасында. Ошондой эле велосипеддин баллондору дагы эмне болот экен? Айланага мисал болуп эсептелинет. Жана дагы мына балдар, ушул бооз үйдүн түндүгүн дагы биз айланага мисал катары элестетсек болот экен турмушта. Ал эми шакекти алсак, бул деле айланага эмне болот экен? Мисал болуп эсептелинет. Ал эми бул кандай, бул билесиңерби бул? Эмне экендигин? Демек, карусель дагы бул айланага мисал болуп эсептелинет. Ал эми бул Кыргыз Республикасынын герби эмнеге мисал экен? Тегерекке мисал болуп эсептелинет экен. Балдар, биз азыр ушул сүрөттөн айлана менен тегеректин айырмачылыгын көрдүк. Ошондой эле бул фигураны алып карай турган болсок, бул эмне болот экен? Айланага мисал болуп эсептелинет. Демек, айлана узундукка ээ болот экен. Ал эми бул тегерек формасындагы саатыбыз тегерекке мисал болуп эсептелинет. Себеби дегенде айлананын узундугун тегиздик менен чектелген бөлүгү бул эмне болот экен? Тегерек деп аталат экен. Бул тегерек аянтка ээ болот. Демек, экөөнүн айырмачылыгын билишибиз керек экен. Айлана узундукка ээ болот, ал эми тегерек аянтка ээ болот экен. Эми балдар, айлананын узундугу дегенибиз эмне? Аныктамасын жазабыз балдар. Балдар, айлананын узундугу деп ушул турактуу сандын айлананын диаметрине болгон көбөйтүндүсү аталат. Балдар, бул айлананын узундугун аныктамасын жазып алдыкпы? Эми бул жака айлананын узундугу эки формула менен берилет. Бул жерде с барабар пи көбөйтүлгөн d жана с барабар 2πr. Бул жерде d 2rге барабар болгондуктан диаметр экинчи формула келип чыгат. с барабар 2πr деген. Мында с айлананын узундугу, ал эми d айлананын диаметри, ал эми r дегенибиз айлананын радиусу болуп эсептелинет. Демек, радиусту табыш үчүн диаметрди биз 2ге бөлүп койсок, радиус келип чыгат экен. Ал эми ушул айлананын узундугунун формуласынан биз дагы радиусту келтирип чыгара ала турган болсок, радиусту табыш үчүн мунугу айлананын узундугун 2πге бөлүп койсок, радиус келип чыгат экен, айлананын радиусу. Эми пи дегенибиз бул жерде турактуу сан, чексиз мезгилдүү ондук бөлчөк. Аны жакындаштырылган мааниде 3,14 деп белгилеп алабыз. Жана биз буну буруш бөлчөк түрүндө дагы жазып алсак болот. 7ден 22 дегенибиз бул 3,14 барабар дегенди түшүндүрөт. Мына балдар, чексиз мезгилдүү ондук бөлчөк. Буну биз жүздүк үлүшкө чейин тегерек дегенибизде жакындаштырылган мааниде 3,14 барабар болуп эсептелинет. Пи саны балдар, ушул пи санын келип чыгуу гректин периферия деген сөзүнөн баш тамгасынан алынып, ал сөз айлана дегенди билдирет. Бул Леонард Эйлер ушул 17-чи кылымда киргизген. Пи санын атайын күнү дагы бар, ал 14-мартта өткөрүлөт. Жана америкалык форматта айы күнү дегенди 3,14 деп белгиленет.
Эми балдар, тегеректин аянты дегенибиз эмне? Турактуу сандын тегеректин радиусунун квадратына болгон көбөйтүндүсү тегеректин аянты деп аталат. Жана формуласы S барабар π r квадратка барабар. Мында S тегеректин аянты, π азыр таанышып өттүк, турактуу сан канчага барабар экен? 3,14 барабар. Ал эми R тегеректин радиусу болуп эсептелинет. Балдар, ушул формуланы жазып алабыз. Формулаларды жазып алдыкпы балдар? Анда эмесем маселеге көңүл бурабыз балдар. Диаметри 4 см болгон айлананын узундугун тапкыла дейт. Эми бул жерде диаметрди кайсы тамга менен белгилейт экенбиз? D тамгасы менен белгилейбиз. Демек 4 см барабар экен. Айлананын узундугунун формуласы эмнеге барабар экен? S барабар π көбөйтүлгөн D. Демек формуланын ордуна кое турган болсок, π турактуу сан 3,14 барабар. Ал эми диаметрдин ордуна 4-тү коюп, жыйынтыкта биз айлананын узундугу канчага барабар экен? 12,56 сантиметрге барабар болот. Эми балдар, экинчи маселеге көңүл бурабыз. Радиусу 2,5 метр тегеректин аянтын тапкыла дейт. Эми бул тегеректин аянтын табыш үчүн тегеректин аянтынын формуласы эмнеге барабар экен? S барабар π r квадрат деген формуладан пайдаланабыз. Демек радиус 2,5 метрге барабар. Эми формуланын ордуна кое турган болсок, π 3,14 барабар. Ал эми радиустун ордуна 2,5-тин квадраты канчага барабар? Эсептесек 2,5-тин квадраты 6,25 барабар. Жыйынтыкта биз ушул тегеректин аянты демек канча экен? 19,625 метр квадрат. Аянттын бирдиги эмнеге барабар эле балдар? Метр квадрат экен. Анда ушул маселени жазып алабыз балдар. Балдар, сырткы айланадагылар радиусу 5 см болгон айлананын узундугун эсептейсиңер. Ал эми ички айланадагылар радиусу 3,5 см болгон айлананын узундугун табышыңар керек. Мен силерге мындай батманга топту иштеп, анан жактап бул жака жабыштырабыз. Туура иштедиңерби, туура эмеспи аныктайбыз. Кана балдар, өз алдыбызча ушул эмеде топту иштейбиз. Формуланы билебиз. Азыркы формуладан мен да жупта формуланы пайдаланып, кана кана бул бирдиги эмне болчу? Радиус 5 см экен, бирдигин кошо. 3,5. Кана бүттүкпү, балдар? Келгиле анда бул жака алып келип, бирден окуучу жактайбыз. Туура иштедиңерби, туура эмес иштедиңерби аныктайбыз балдар. Сүйлөп бересиңер. Биздин маселеде айлананын радиусу 3,5 сантиметрге барабар экен. Анын аянтын узундугун тапканда 2 көбөйтүп 3,14 көбөйтүп 3,5 сантиметрге көбөйткөндө 21,98 сантиметр чыкты. Жобу 21,98 сантиметр. Эми радиусу 5 сантиметр болгон айлананын узундугун табып берилген. Биз буну формуланын жардамында иштедик. Кайсы формула? S барабар 2πr формуласына коюп иштедик. S барабар 2 көбөйтүү 3,114 көбөйтүү радиусту көбөйтүп 5 барабар 31,14. Жол 4 сантиметр экен. Туура экен балдар? Сырткы ички айланадагылардыкы канча экен? 21,198 сантиметр. Туура, азаматсыңар балдар. Анда мен силерге балдар, кана эки топ тең жакшы, эң туура жооп бердиңер, туура иштедиңер, азаматсыңар балдар. Анда балдар, быйыл 2021 жылы
Кыргыз Республикасында кандай жылы деп жарыяланды? Жаштарды колдоо жана элдин ден соолугун чыңдоо жылы. Анда ден соолугубузду чыңдап, бир аз маанайыбызды көтөрүп, кичине кыймылдуу билип алабыз. Эс алып, сабагыбызда. Канат болуп кагылып, кыял учат жаңырып, кыймыл менен кеп курган кыргызыма жаңылып, дүйнө бийим билебиз, бирин калбай барың. Мына мен тек, 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 мына мен тек. Айтпа сөздү билбеймин, артымда тур бир деймин, атка минген дөңдөнүп, гангам стайлды бийлеймин. Мына мен тек, мына мен тек, мына мен тек, мына мен тек. Маанайыбыз жакшыбы? Анда сабагыбызды улантабыз. Эми балдар, ушул жерде силерде тегерекче турат. Сырткы айланадагылар мыногу тегеректин диаметрин жип менен өлчөсүңөр. Практика жүзүндө иштейбиз маселе мына. Ушинтип өлчөп, буну сызгычка алып барып, канча сантиметр чыккандыгын таап алабыз. Кана өз алдыбызча аракет кылып муну табабыз бул жерден. Тегеректин демек диаметрин биз өлчөп алдык, 10 сантиметр экен. Эми ушул тегеректин аянтын табышыбыз керек. Кана өз топто биргеликте иштейбиз. Тегеректин аянтын табасыңар. Ал эми ички айланадагылар, силер ушул тегерекченин аянтын табасыңар. Мында демек, бунун дагы эмесин диаметрин өлчөп алабыз балдар. Мына диаметрин өлчөп, сызгычка алып барып өлчөгөнүбүздө 5 сантиметр чыкты. 6 сантиметр экен. Демек, силердин ички айланадагылардын тегерек диаметри 6 сантиметр экен. Ошол тегерекченин аянтын табышыңар керек. Кана топто иштейбиз. Квадрат. Эми бизде азыр радиус белгилөөбү? Формуланы ордуна коюш үчүн белгилөөбү? Жок. Анда кантип таап алабыз? Азаматсың диаметр эмени радиусту табыш үчүн диаметрди канчага бөлөт экенбиз? 2ге бөлүп таап алабыз. Кана тез аракет кылып иштейбиз топто. S барабар пи r квадрат. Эми формуласын жазып иштейбиз. Бир, эки, төрт туура экен. Жобу бирдиги кандай болот? Сантиметр квадрат. Демек, эки топ тең туура жооп бердиңер. Азаматсыңар, анда азаматсыңар. Демек, эки топ тең туура жооп бердиңер. Силерге 1 упай, ал эми сырткы айланадагы дагы 1 упай бердим. Эми балдар, бүгүнкү сабакты жыйынтыкташ үчүн мен силерге төмөндөгүдөй суроо менен кайрылам балдар. Бүгүнкү сабак силерге эмнеси менен кызыктуу болду? Кана оюңарды айтабыз бирден. 6 эреже түзгөн. Азаматсың. Дагы ким кандай оюн айтат кана? Барбы? Жагымдуу маанай жакты сага. Дагы кимге эмне жакты? Асема. Маселе мисалдарды иштеген. Маселе мисалдарды иштеген жакты. Сабакта балдар кандай жаңы маалымат алдыңар бүгүнкү сабакта? Лера, кандай жаңы маалымат алдың бүгүнкү сабакта? Мен команда болуп иштеп уюштурган. Кана балдар, бүгүнкү сабакта демек айлананын узундугу, тегеректин аянты деген теманы өттүк. Эми айлананын узундугунун формуласын ким айтып коет? Асем айта койчу. Эмнеге барабар экен? С барабар 2πr. Кана балдар, тегеректин аянтынын формуласын ким айтып коет? S барабар πr квадрат. Азаматсыңар балдар, ички айланадагылар көбүрөөк жооп бергендиги үчүн буларга 2 упай берилет, ал эми сырткы айланадагыларга 1 упай берилет.
Эми балдар сабагыбызды жыйынтыктап биз кайсы топ жеңүүчү болду? Ушул гүлдөрдүн негизинде эмне кылабыз? Жыйынтыктап алабыз. Кана гүлдөрүбүздү санайбыз балдар. Ички жана сырткы айланадагы бар. Бүгүнкү сабак силерге жеткиликтүү болду деп ойлойм. Анда балдар үйгө тапшырма номер 409 номер китебиңерде, 410 номер кошумча үйүңөрдөн азыркы биз практикалык жүзүндө иштеген сыяктуу элегиңердин узундугун таап келесиңер. Балдар бүгүнкү сабакта баалоонун критерийлери негизинде бааланасыңар балдар. Окуучу формуланы, эрежени билсе, аларды колдонуп, мисалдарды иштей алса, канча деген баага ээ болот экенбиз? 5 деген баага ээ болобуз. Ал эми окуучу формуланы, эрежени билсе, мисалды мугалимдин жардамы менен иштей алса, 4 деген баага ээ болот экенбиз. Окуучу формуланы, эрежени толук билбесе, мисалды иштөөдө кыйналса, 3 деген баага ээ болот экенбиз. Балдар бүгүнкү сабакта ушул баалоонун критерийлеринин негизинде өзүңөр баалайсыңар. Мына ушул быйтыкчалардын негизинде. Бул быйтыкчабыз кандай баага ээ экен? Эмнени түшүндүрөт экен? 5 деген баага ээ. Ал эми экинчи быйтыкчабыз бул 4 дегенди түшүндүрөт. Үчүнчү быйтыкчабыз канча? 3 дегенди түшүндүрөт экен. Азыр мен силерге өзүңөр баалайсыңар. Кана келгиле ушул жерден алып өзүңөр канчалык деңгээлде жооп бергендиңерди өзүңөр бир өзүңөрдү баалайсыңар. Кана бааладыкпы? Бүгүнкү сабакта ким кандай сабакка канчалык деңгээлде баалаган? Кана бааларыбызды көтөрүп коебуз. Азаматсыңар бүгүнкү сабакта Айдана, эң жакшы Нурдана 5 деген баага ээ болду. Көтөрсөң дагы. Балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.